дагы деле кечээкү келгендер дегендин арасындамын. Актерлук жагымды таанытсам деп кыялданам да. Сен ой салып кетсең, ана мен сен Бишкекти билбесем, Фрунзени таппай калам деп. Келесо, сен тапшырбайсыңбы? Сен стажың жетет dedi. Сеңгир деп кире албай атыптыр. Биринчи эле кирип бардым, эмне ошосунда. 10-да приказ чыгып, 11-де гастролго кеттик. Квартира аябай проблема болчу. Мен баш аягы 11 квартирага көчүп турмун. Ошондо кой алайын, өзүбүздө концертибиз көп айын деп эле. Токтогулот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына эмдиги жылы 2026-жылы туура 100 жыл толот. Ушул бир кылым аралыгында биздин театрда эмне деген гана чоң залкарлар иштеген эмес. Бүгүнкү күндөгү биздин залкарларыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисттеринин бири, жумурай журтка таанымал актер, Куудул Күмөндөр Абылов бизге бүгүн мейманга келип отурат. Бүгүн өзгөчө да күн болуп атат, анткени театрдын фонунда ушундай чымчыктардын сайраганын угуп сүйлөшкөн жатабыз. Кош келдиңиз. Күмөндөр байке, жакшысы. Күмөндөр байке, жогоруда айткандай 100 жыл аралыгында ушул биздин театрда бактылуу адамдар иштептир да. Ушул 100 жылдыкка байланыштуу ошол бактылуу инсандардын бирөө өзүңүзсүз, деги эле чыгармачылык жолуңуздун башталышы, анан сизди айдап келген, ушул кыргыз драмага айдап келген бир тагдырдын шамалы жөнүндө айтсаңыз. Эми шамал демекчи, 100 жыл болгон экен театрга. 100 деп айткан менен, оңой болгон менен санай келсең эле 1 мүнөттөн ашык убакыт керек болот экен. Ошол 100 жылдын ичинде канча шамал каяка айдады экен, ушунун баарына бир тарыхка саресеп салып элестеп көрсөк, не деген гана залкар адамдар ушу театрды түптөшүп, ушу жерге эмгегин сиңирип, кан жанын берип, эмгектенип иштеп, жол салып, şu teatrda kurup berip ketişken eken. Atap ayтканда эми санап баарын түгөт албайбыз. Ошол эле Рыскулов, Күйүкова, Акен Кыдыкеева дегендер, Жангорозова дегендер, Көбөгөнов дегендер, ушунун баарын айтып отурсак көп сөз болот эми. Бул өзүнчө жомок. Театрдын тарыхы жазылуу, аны кызыккандар окуса болот. Мен айтайын дегеним, ушул театрга мени өзүң айткандай кайсы шамал айдап келди десек, мен бала кезимден атам театрда иштеген экен, Нарын театрында. Ошол жерде артисттер менен чогуу эле автобусунда кошо жүрүп чоңоюп турмун, 1-класска чейин. Анан менин чоң апам жалгыз бала болсоң деп атамды иштетпей коюптур. Сен тала түстө жүрөт экенсиң, анан мен өлүп калсам топону ким салат деп, анан атамды театрга иштетпей, атам да ошол жүйөгө макул болуп, дом культураларды иштеп жүрдү. Менин ошо чоңойгон чакта эле бир 5-6 класс окугу чакта Нарында жашадык. Ошол жерде көп артисттердин баары Рыспай Абдыкадыров баш болгондо гастролго баргандар, казак туугандар деле келген сайын биздин үйдө конок болгон. Ошол артисттер үзүлчү эмес. Ошол эле Жумамедин Шералиевдин үйүнө канча жолу барчу элем кичинекей кезимде. Ошонун ырларын, обондорун атам чертип койсо, а киши атамды аябай жакшы көрчү. Кийин мен театрга келгенде дагы экзамен тапшырып өткөм. Кадимкидей Эсенбек Мадамбеков агай мени ээрчитип келип, аккордеон тартат экен, ушул жигит деп, анан ай сен каяктан болосуң деп, Учкундан болом десем эле, Абылов дейт, фамилияң Мукулдун баласы эмессиңби деди сразу. Анан ооба десем, ой мунун атасы ушундай деп эле мактап кирсе, режиссер Эрменбек Токтогулов менен Жалил Абдыкадыров экөө, Төкөлдөшүп деген директорубуз, ушулар кабыл алып атканда, ай сен мактабай кое туруңузчу эми шеке, муну биз көрөлү деп, анан мени аябай каттап аккордеон ойнотуп, анан театр жөнүндө билгендеримди сурап, мен эми ал театрдын актерлорунан өйдө жатка билчүмүн да, ким кайсыл ролду аткарып барганынан өйдө жатка билчүмүн. Кайсы спектакльдерди көрдүм, кайсы актерлорду тааныйсың дегенде эле сразу эле Андабеков баш болгон, Медетбеков, Бакырналиев, Асанбек Абдылашев, Шабданбек Мытыев десем, ой Мытыевди да билесиңби дейт. Ад киши деген баян ойнойт эмеспи, анан
Мен музыкага жакын жаным ошо кыяктаткан табылдак танттардын баарын ошо мен карап отурчумун деп айттым. Анан роль аткарганга кызыгасыңбы деди. Мен кызыгам дедим, себеби көбү кайсы спектакльдерди көрдүң дейт. Кара көлөкөнү көргөм, Капарова ойноп барган бандитти. Босторгой дегенди көргөнмүн. Абдыласов тиги Касымбек байды ойногон, Байымбет Абдрахмановду ким ойногон депчи, тиги Капара ойногон деп. Ушулардын баарын айтсам, ошону билесиңби деди. Билем, ал эмес, кандай ойнолот, кандай пьеса эле деп бири-биринен сурап калышты. Анан мен айттым, жанагычы башында эле каргалар, камыштын жорголор деп башталат го. Шабданбек Мутиев ошентип баштайт го десем, ой, бул сөзүнөн эйде билет турбайбы деди. Анан ошентип театрга 79-жылы 16 март күнү кабыл алынып, эртең мененки 10-до приказ чыгып, 11-де гастролго кеттик. Ошондо бар үйүңө барып, чамадандарыңды, кийимдериңди алып салып келе кал, мына директордун убазы менен 3 айга кетем деп айтып койгон. Биз дагы айылыңа айттырып коебуз деди. Үйгө бардым, дагы болгон кийимимди жуулбаганым чамаданыма шыкап, армиядан келген чамаданыма салдым деле, анан театрга келдим. Келсем, үстүңкү малы репетиционныйда жиналыш болуп атыптыр. Анан бир малда мен бир жакта отуруп калдым, бильярдный койгон фойеде отурсам эле, ай, күбөндөр чакырып атат сени десе. Анан бардым, кирдим. Мен жетелеп киргизди дагы. Анан Капарова айтты, ай, мына бобо баланы жаңы кабыл алып атабыз. Эми муну да бузуп жибербегиле. Буга жакшы тарбияңарды берип, жакшы алып жүрүп келгиле. Өзү таланттуу бала экен, армиядан келиптир, бойдок экен деп ошентип. Анан мени арак ичесиңби деди. Анан эме иш жерде ичем десем, кандай иш жерде деди. Эме шарттуу болгон жерде ичип коем. Десе, тамеки тартасыңбы деди. Тартам дедим. Десем эле баары бири-бирин карап эле күлүштү. Чынын айтты дешип. Анан Эрменбек айтты, эми театрда иштегиң келсе, театрда жакшы көрсөң, мындан ары арак ичпей коюп, колуңан келер дедим. Эмнеси бар экен, келет. Ичпей койсоң, ичпей коем да дедим. Десем, анда мындан кийин бизде иштегиң келсе, жакшы актер болгуң келсе, жакшы музыкант болгуң келсе, аракты ичпейбиз, макулбу дедим. Макул дедим. Тамекини өзүң бил деди. Анан ошону менен анан гастролго 3 айга кеттим. Жанагы жүргөн үйүмө барып айтып койдум. Учкунга каттаган кишиден айттырып ийгиле үйгө. Ошко 3 айга гастролго кетти. Нарын театры менен деп айтып койгула деп койгон гастролго кетти. Нарын театрында иштеп жүргөндө көп эле театрларга сизди чакырса керек. Эми мени Нарын театрында иштеп жүргөндө ушу министрлер баш болуп Чырдырамында иштешиң керек экен деп жакка чакырган күндөрү да болду. Семьям менен келишпей койдум. Келейин деп ойлодум, анан Жамиле болбой койду. Экөөбүз Фрунзеге барганда жоголуп кетебиз. Сен oyun салып кетсең, анан мен сен Бишкекти билбесем, Фрунзени таппай калам деп. Анан кийин 83-жылы Гөлдүн театры ачылды. Гидсти бүтүп келгендер келип, ошондо Күмөндөр Абыловду бизге алышыбыз керек экен деп, жанагы Кыргызбай Оспонов, Айдаров, берки кимдер, Шаршен, Шейшеновдор менен ушу жерге келип бир кыргыз театрлар коомунун сыйлыгын алып кеткен, бир жакшы жылдын жакшы ролу деп жанагы Абдымомуновдун өзүнүн Борбаш деген спектаклинде мамырда ойногон үчүн ошондо үзүндү тартылып, ошо бакырдагылар болуп келип эски телевидениеден түшүп, чоңу түшкөнбүз, ошондо таанышып калгам. Анан жакшы да актер экен, музыкант экен деп, анан ошо кыргызбайлар инициатива көтөрүшүп, жанагы анан мени чакыргандан аякка да бара албай калдым. 86-жылы Дыйканбаев Ош театрынын главный режиссеру экен. Мен Бакырдын Алиевди, Капар Медетбековдорду чакырбайм, алардын өзү орун алган, очогу бар болуп калган. Мен сени чакырам ушу театрга, келгиниң мына ключ деп көрсөтүп, 3 комнат квартиранын ключу деп.
Ал чакырды ошол Оштун филармониясы ачылганда дагы бир администратор баласы нарынга концерт коюп барышып, Жаныбек директору болуп тур, күбөндөрдү алып келбесек болбойт деп, анда дагы квартиранын ачкычын алып барып, нарындан үйдөн ушундай күндөр болду. Мен театрды таштабайм, мен аякка барып алып кечеки келген киши болуп жүрөмбү деп болбой койчумун. Анан мен 94-жылы анан жүрөгүм оорутуп алдым, анан бияка келүүгө туура келди. Бияка келгенден кийин деле түз келип бияка келген жокмун. Өзүмчө бир группа түшүп алып концертный бригада менен жүрдүм. Себеби бир күн оору, бир күн соо болуп калгасың, анан театрга иштеп алсаң жаман көрүнүп каламбы деп өзүмчө иштеп жүрдүм. Болбосо бул жерден Алмаз байке деле чакырып атты, келгиниң деп. Акылбек Абдыкалыков байке дагы келбейсиңби деп. Анан ол менин курсташтарым эгембердилер баш болуп, Замир байкелер бол эле бол деп атып, анан 2000-жылы анан келдим. Курсташтарым деп калбадыңызбы байке? Ушулун айтсаңыз, тиги Ташкентке барып окуп келгенсиздер да. Биз ошо 89-жылы ушул жерде мен жанагы Токтогулдун киносуна тартылып жүргөм. Ядар тоом турганда айтамын сөзтүңө тайманбай. Акмады камбарында, атака миңбай табында, качанда болсо жыргайсың адардын жүрсүң жанында. Арзымат ойноп атсам эле, ушул жерде жүрсөм эле, ушул жерде набор болуп аттыр. Ага бакыт иним тапшырам деп жүргөн, аны деле уккам. Анан келсем бакыт мен тапшырбай калдым, мен стажым жетпей калды деп ошентип калды. Замир эже айтып калды, келесиң сен тапшырбайсыңбы? Сен стажың жетет деди. Анан мен айттым, мен тапшырганда документтеримде толуктагы чакырткачан, сен келесиң го да. Эки туру бул жерде болот, үчүнчү туру Ташкентте болот. Ага чейин сен нарынга айтсаң азыр документиңди даярдап жиберишет деди. Ошентеби десем, оо дейт. Анан болуп турду, анан сеңгир деп кире албай атыптыр. Биринчи эле кирип бардым, эмне ошосун деп анан кирип барсам, ошо Баташков деген, Умаров деген ошол жерде мени аябай ары калчап, бери калчап монолог айттырды, этюд аткартты. Анан бул ошол жакта известный комик оказывается деп, анан мени аябай эзди да. Анан жактырып анан алып барды. Кийин Ташкентте окуп жүргөндө элге сен эртең 2 этюд даярдап кел, сен 3-тү даярдап кел, сен 1-ди даярдап кел деген кезде эле мага 7-ни берет да. 7 этюд алып келсем, эртеси 8 дейт. Анан бүгүн угуштум да, мен дагы каяш айттым да. Мен такай эле көп алып келсем дагы эле мага жүктөй бересиз десем, сенден чыгат деп ошентип атам. Болбосо анан сен 5-ти оңой эле чыгарып коюп жүрө берсең жалкоо болуп кетесиң, сен дагы иштешиң керек деп. Ошентип анан мен сени жакшы көргөн үчүн ушинтип атам деп ошентип калчу. Агесте нарында деле квартира аябай проблема болчу. Мен баш аягы 11 квартирага көчүп турмун ошо. Агесте мен баягы анча-мынча таанылбаган кезим болбогондо бирсикине кир дей бермек экен. Барып эле мен ушундай десем, макул кел деп жакшы эле сүйлөшүп атып, каякта иштейсиң дегенде театрда десем эле чалкасына айтат, кой айылайын, өзүбүздө концертибизге байанайын деп эле алчу эмес. Анан ошентсе дагы болбой иштеп туруп, кийин 85-жылы ошо таанылып калдым. Тиги мыскыл тамашага чыгып ошол аркылуу таанылып калдым. Мен эми жүрөгүмдө, каалоомдо азыр деле ушу театр жагын, ушул жактагы актерлук жагымды таанытсам деп кыялданам да. Азыр деле ушу мыскыл тамаша менен таанылып калганыма эми жаман деле көрбөйм, бирок ошондой буйрук, ошондой экен да биздин тагы. Бирок эми сизди таанып алган шамал, ушул шамал экен да. Аркаңан барып калам деп. Ошондо баягы досум өз айткандай жылаган боюнча кетти. Энди айналайын күкө ата көр деп. Анан атканды көрүп ал, күкөң атты бейм атаң. Ушундай атам. Да 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 ушундай. Тазабайым да ушундай атам. 1 мүнөт токтогон. Да түнү үчүндө дагы сиреңке чагып алып. Да 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 ушундай атам. Уктап атканда да баскан боюнча уктап калам.
Tiyakta okka urunu ölüp atsa. Анан 2000-жылга чейин театрга Алмаз байке деле чакырды, Кудайбектин Үркөй деп болуп, Акылбек байке турганда деле чакырды. Келгиниң ай сенин иштей турган жериң. Ама Ташкентте чоң окуган курсташтарым да кел деп у адамды алышат. Эми быйыл күзгө чейин иштеп алайын, анан келейин дейм, бир эмемди куруп алайын деп. Ошентсем эле оокат табылат, дүйнө табылат, ал дүйнөнүн түнү жетпейсиң, кел дешет. Ошентип туруп анан мен бир чети жана жүрөгүм оорулуу болуп калган үчүн, ооруп калган күнү театрга келбей калып, анан айыккан күнү келип, жаман көрүнбөйүн деген ой менен өзүмчө концертни бригада кылып иштеп жүрдүм. Каалаган күнү эс алам, каалаган күнү коем. Жалпы жолунан Нарын театрда канча жыл иштеп анан? Нарында 14 жыл иштептир мен. Буякка келдим дагы, буякта бир 5 жылдай буякта иштедим да анан театрга келдим. Кайра эле өзүңүздүн жүрөгүңүз самап театрга келипсиз. Анан бул театрга келип анан иштеп атабыз. Бул театрга деле бир чейрек кылым эмгек кылып коюптурсуз да. 25 жыл болуптур театрга келген. Бирок дагы деле кечээкү келгендер дегендин арасындамын. Анан мен бирөөнү айткам, эми кечөө келген эле дейсиңер эми. Кечөө келгенде канча жыл болуптур? Айнай бир 20 жыл болуптур деп айткам, мындан мурда элечи. Андан бери дагы 5 жыл өтүп кетти. Ушул жылдар аралыгында мыкты образдарды алып чыккансыз дагы. Ушул Кыргызрамга келгендеги алгачкы сизге образ берген режиссерлор жөнүндө айтсаңыз, анан кийин өзүңүздүн образдарыңыз жөнүндө айтсаңыз, негизи көбүнчө сизди комедиялык образдардан көбүрөөк көрүшчү деп ойлойм. Ооба, мени комедияга көбүрөөк көрүп, багы жөнөкөй мындай трагикомедияга же болбосо бир драмаларга аралаштырбай коюшту. Мен хотя жүрөгүмдө ошо трагедия ойногум келет да, до сих пор эле азыркыга чейин эле. Анан Алдар көчөнү ойнодум. Бул жерде Козукей бир аматлык Марат иним ошол койду, Назым экөө. Андан кийин Багдасар аке дегенди Замира Акылаева койду. Биздин жанагы ким Бектен байкебиз Ормонханды койду эле. Ормонханда мага бир жакшы центральный бир роль берди. Тынаалы тыңчы деген ошо. Ошону коюп, ошолорду ойнодум. Эми Кудайга шүгүр, азыр бир спектакль даярдап атабыз. Бир жанагы ГИТИСтин, Москвадагы ГИТИСтин проектиси боюнча бир спектакль ушу бизге финансировать эткен экен. Ошону азыр Улан деген ошо ГИТИСтин бүтүрүүчүсү ошол коюп атат. Художниктери да ошолордон экен, балетмейстерлери, костюмершаларынан өйдө ошояктан келет экен. Анан ушундай бир Кыргызстандагы жакшы проекттин бири экен. Бир 5 театрга спектакль берип финансировать этип атышыптыр. Ушул боюнча жылына ошол ГИТИСтин ошол проектisi боюнча фестиваль сыяктуу мындай конкурс өтүп турат экен, ошол коюлган спектакльдердин арасында. Ооба, театрдын репертуарында да калат. Анан театрдын репертуарында да калат экен. Анан ошого бир башкы ролу бар экен. Ошондо чын эле бул мындай трагикомедия сыяктуу ойун экен. Мен көңүлүмө жагып азыр кызуу иштеп аткан кез. Көбүнчө эле мындай сен айткандай комедиянын үстүнөн иштеп атамын да. Анан мен дагы күйөө бала да ойнодум дегендей. Айткандай. Күйөө балада эшикте отурганга менин ичинде шамалдап отурат. Жоробайдын. Бул күйөө баланы мен Нарын театрында да ойногом. Так ушул ролумду Актанып Табылдыбайке ошол ролун Жаныбайды мен Жоробайды ойногонбуз. Ошол режиссер койгон. Азыркы күнгө чейин Багдасарды да Нарында мен анда Пайлакта ойногом. Соттун бирөөнү, семиз сотто ойногом, курсагыма байланып алып, анда мени ичке апарып баламын. Анан бияктан анан Багдасардын өзүн ойноп калдым. Багдасар аке деп. Эми ошо бул жакта бир айырма Нарында ролдорду байма-бай алып ойночу элем. Буякта
sen ayткандай режиссерлордун көз караштары ар башка болот экен дагы. Бул ролго бул киши комикта дегенсип мени көп ролго албайт экен. Балким ошо жана Курманжан Даткада дагы бир эмен ойнодум тиги ынак Шадынакты. Эми анда экинчи состав болуп тиги Мукамбет Байкенин ордун ойнодум. Анан бул жерде бир ролго 2-ден 3-ден актер болуп кээде ойноп каласың, кээде ойнобой каласың ушундай. Аркабызда жапжаш кезиңизде бир сүрөтүңүз бар экен го? Бул Чипариса Көчөрбаева менен Бул жерде деген курсактар салынып ойнолгон оюн бул тиги Илинчек деген оюн болчу, сүй айлантмасы деген. Ошондо Жипариса экөөбүз эле жакшы ойногонбуз, эзилишип дегендей. Отурбайбызбы? Азыркыга чейин эле эзилишип жүрөбүз. Гүмөндөр байкем, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. 100 жылдыктын алкагында ошо сиздердин чыгармачылык жолуңуздарга сарысып салып, ар бириңиздердин өз алдыңыздарча кичинекей тарыхчаларыңыздарды жасап коелу деген жакшы ниет менен чакырган элек. Рахмат. Келип бергениңизге рахмат. Дагы көптөгөн мыкты образдарды жаратышыңызга тилектешмин. Анткени чындыгында эле сиздин баягы сизди өзгөртө алган режиссер болуп, сиздин амплуаңызды өзгөртүп, башка бир өңүттөн ача алгандай бир жакшы жумуштар болсо деген жакшы тилекти айткым келет. Анткени сиз эми азыр образ жарата турган учуруңузда байке. Мен деле каалаганым ошол. Эми мен дагы силерге ыраазычылыгымды айтып коеюн. Өмүрлүү болгула, денсаулыкта болгула, чыгармачылыгыңар мындан дагы күчөп арта берсин. Өзүң театрда иштеп, театрдын ушундай адабият бөлүмүн башкарып жүрөсүң. Şu teatrдын репертуарына түздөн түш тиешең бар кызсың. Анан эми ошол репертуарыбыз эч качан мындай бир аксабасын репертуар жактан замандын нугуна жараша, учурдун талабына жараша, актерлордун каалоосуна жараша бардык жагынан төпкөлүшкөн репертуарлар болуп турса, ойноп турсак, ар бир актердун бир башка сен айткандай башка бир кырларын чыгарып, башкача бир жаңылык ачып турсак, баягы эле штамп болуп калды дегенден алыс болсок деген ойдомун. Ошон үчүн чыгармачылыкта 80ге чыгып деле бир башка кырын ачса болот деген. Анан ошон үчүн биз дагы ушу талыкпай эмгектенели, театрдын ошо бир актеру болуп, бир штатын ээлеп иштеп атканыма мен өзүмдү şu görünüktü teatrдын актері экениме мен бактылуумун деп эсептейм. Бул театрга тагдыр буйруганы бар, буйрбаганы бар, канчалаган актерлор жүрөт. Анан ошол театрга аз болсо дагы бир эмгегим сиңип, аз болсо да бир кызмат кылып турсам, керегинден чыкпай, болбой калды дебей иштеп турсам деген оюм бар. Рахмат байке, кыргызга ополтодой эмгегиңизди, маданиятында эмгек сиңирип келатасыз. Ошондой эмгектериңизди сиңире бериңиз. Сизди сахнадан ар дайым көрүп тургубуз келет. Бекем денсаулык каалайм. 100 жылдыкта Кудай буйрса ошол төрдүн көркү болуп, элдин көңүлүн ачып бар болуңуз байке. Өзүңөр да аман болуңуз. Сиздин ниетиңизге жараша бүгүн ушундай шарт болуп калып, театрдын алды жагына өтүп кеттик. Мага жагып атат. Ооба, таза абада болбосо башкаларды мынтип тартпаганыңар, аны мени тартып атканыңар кубандырып атат.